30 декабрь күнгө жекшемби коомдук биринчи каналдын эфиринде жума кайрык маалымат аналитикалык программасы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Программабыздын бүгүнкү чыгарылышы 2018 жылдын эсебинен акыркысы болуп жатат. Азыркы учурда ар бирибиз артка кылчайып, узап бараткан жылдагы жетишкендик жана кемчиликтерибиз, жараткан ийгиликтер менен айрым жасалбай калган иштерге сары эсеп салып, аткарылбай калган иштерибизди 2019 жылы бүтүрүүгө, жаңы жылга карата түмөндөгөн ой максаттарды ишке ашырууну пландап жатабыз. Узап бараткан жыл жалпыбыз үчүн жана мамлекет үчүн да жаман жылдардан болгон жок. Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги бир катар иш-чаралар өттү. Ички жана тышкы саясатта элдердин ынтымагын, биримдигин бекемдөөдө, аймактарды өнүктүрүүдө алгылыктуу иштер жасалды. Өлкөдө бир жыл ичинде өткөн саамалыктар жана анын жыйынтыктарын тизмектегенбиз. Анда эмесе программабыздын башында жыл жыйынтыгынын кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны кесиптешим Актилек Гүлжигит кызы даярдады. Узап бараткан 2018 жыл саясий, экономикалык жана маданий ири иш-чараларга бай болду. Эл аралык жана дүйнөлүк аренада Кыргызстанды далайга даңктаган иш-чаралардын тизмеси төмөндө. Сентябрь айынын башында бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндары Ысык көлдүн жээгинде Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлде өттү. Оюндарга дүйнөнүн дээрлик 70 өлкөсүнөн 1,5 миңден ашык спортчулар келишти. Алар спорттун 37 түрү боюнча күч сынашты. Андан сырткары көчмөндөр оюндарын 500дөн ашык чет өлкөлүк журналисттер чагылдырып турду. Ал эми иш-чаранын ачылыш аземине Туркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Татарстандын өлкө башчысы Рустам Минниханов, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. 3-чү оюндарда кырчын жайлоосуна миңден ашык боз үй тигилип, атайын этно-шаарча курулду. Этно-шаарчага бир жуманын ичинде 200 миңден ашык турист келип кетти. Көчмөндөр оюндарынын алкагында илимий, маданий иш-чараларда уюштурулуп, конференция, симпозиум, тегерек столдор өттү. Маданий бөлүктө абдан бай болуп, көптөгөн өлкөлөрдөн келген чыгармачыл топтордун концерттери болду. Быйыл көчмөндөр оюндары Туркия мамлекетине өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Чолпон Ата шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммити болду. Бул саммит Кыргызстандын тышкы саясатындагы маанилүү маселелерди чечүүдө чоң роль ойноду. Мында жолугушуулардын арты менен коңшулаш жана алыскы мамлекеттер менен мамиле түздөлдү. Сооронбай Жээнбеков президенттикке киришкенден кийин бир канча күндүн ичинде кошуна Казакстан менен түзүлгөн чек ара маселеси жөнгө салынды. Өлкө башчысы президенттик ишмердүүлүгүн орчундуу көйгөйлөрдү чечүүдөн баштап, көп убакыт чечилбей турган кыйчалыш кырдаал боюнча жүргөн сүйлөшүүлөр жемишин берип, эки мамлекет бири-бирине эшигин ачты. Бул жылы өлкө башчысы коомдун түрдүү катмары менен жолугушууларды өткөрдү. Айта кетсек, президент журналисттер, жаштар, бейөкмөт уюмдар жана ишкерлер менен бетме-бет сүйлөштү. Сооронбай Жээнбеков 4-чү жолу өтүп жаткан мекендештер форумуна алгач ирет катышты. Ошондой эле мурдагы өкмөт башчылары жана жогорку кеңештин төрагалары менен сүйлөшүүлөр болду. Акыркы 6 жылда биринчи жолу президент парламентте сөз сүйлөдү. Сооронбай Жээнбеков биримдик менен гана мамлекетти жемиштүү башкарууга мүмкүн экендигинин мисалын көрсөтүп алды. Узап бара жаткан жыл Кыргызстанга экономикалык багытта да бир топ ийгиликтерди алып келди. Бул жылы өлкөдө бир топ ири ишканалар ачылды. Атап айтсак, Таласта төө бурчакты кайра иштетүүчү ишкана ишке берилди. Ал эми Ошто сүттү кайра иштетүүчү ЯЭПтин талаптарына жооп берген завод ачылды. Бул ишкана фермерлерден сүттү сатып алып, аны кайра иштетүү менен сыр, май жана кургак сүт өндүрүп жатат. 2018 жылы өлкөдө паракорчулук менен аеосуз күрөш жүрдү. Бишкек жылуулук ишканасындагы авариядан кийин бир топ ири коррупциялык иштердин бети ачылып, тыкыр иликтөө иштери жүрдү. Учурда бир канча экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Ал эми мамлекеттик тарых музейиндеги чуулгандуу окуялардагы коомчулукту солк эттирди. Жең ичинен жеп кеткендер текшерилип жатат. Ал эми бети ачылган коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн бирдиктүү эсеп ачылып, учурда атайын органдар бир топ суммадагы акчаны топтоп койду. 2018 жылы коопсуз шаар долбоору боюнча да натыйжалуу иштер аткарылды. Долбоордун алкагында Кыргызстанда алгачкы видео байкоо камералары орнотулду. Мамлекеттик келишимдин шартына ылайык долбоордун биринчи баскычы 2019 жылдын 12 февралдан тартып толук кандуу ишке кирмекчи болуп турат.
2018 жыл президент тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Бул жылга түзүлгөн программа 1 жыл менен эле чектелбейт. Аймактарды өнүктүрүү жылында башталган иштер 2023 жылга чейин өнүгүү стратегиясынын алкагында улана берет. Президент шаарларга бөлүнүп жаткан каражаттын агымын айылдарга багыттоодон баштады. Учурда кепилдик фонду, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, РСК жана айыл банктары бөлгөн каражаттын эсебинен бир катар ири долбоорлор ишке ашууда. Жүздөгөн иш орундары түзүлүп, мамлекеттик казынага туруктуу каражат салып туруучу булактар түзүлдү. Быйыл президент Сооронбай Жээнбеков биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан сөз сүйлөдү. Анда өлкө башчысы дүйнөдө болуп жаткан глобалдуу маселелер тууралуу кеп салып, Кыргызстандын ички жана тышкы көйгөйлөрүн да камтып кетти. Андан сырткары өлкөнүн эл аралык багытта аткарылуучу приоритеттүү иш мерчемдери жөнүндө да айтты. Президент коопсуздук маселесине токтолуп, тынчтыкты, туруктуулукту сактоодо, эл аралык диалог жүргүзүүдөгү маданий көп түрдүүлүктүн орду эбегейсиз экендигин баса белгиледи. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков буунун башкы ассамблеясынын 73 сессиясынын алкагында уюмдун китепканасында Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсүн ачып, жазуучунун чыгармаларында көтөрүлгөн маселелер адамзатты гумандуулукка жана адилеттүүлүккө үндөп турарын белгиледи. Узап бараткан 2018 жылы адабияттын алпы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси дүйнөлүк деңгээлде белгиленди. 90 жылдыктын алкагында көптөгөн маданий жана илимий иш-чаралар өттү. Кара сөздүн устатын дүйнө эскерип, чет өлкөлөрдө да бир катар ири иш-чаралар уюштурулду. Жыл башында мамлекет башчы жазуучунун мааракесин жогорку деңгээлде өткөрүүнү белгилеген. Кыргызстанда өткөн эл аралык иш-чаралардын сап башында Ысык көл шеринеси турат. Мындан 32 жыл мурда Айтматов баштаган форумга 70тен ашык дүйнөлүк коомдук маданий жана илимий ишмерлер келип, жазуучунун үй музейи менен таанышып, андан соң Ата бейиттеги жазуучунун күмбөзүнө гүл коюшкан. Иш-чарада катышуучулар планетардык масштабтагы маселелерди көтөрдү. Ноябрь айында жазуучунун 90 жылдыгы Түштүк Борбордода масштабтуу түрдө белгиленди. Чыгармаларынан үзүндүлөр коюлуп, көргөзмөлөр уюштурулуп, илимий практикалык конференциялар болду. Жазуучунун кичи мекенинде да 90 жылдык маараке жогорку деңгээлде өттү. Ага карата өткөрүлгөн төкмө акындардын сынагында 16 акын жазуучуну даңазалап ырдашты. Иш-чарага өкмөт мүчөлөрү, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Улуу жазуучунун Москва шаарында эстелигинин ачылышы да болду. Ачылыш аземине президент Сооронбай Жээнбеков, Орусиянын бир катар саясий жана маданий ишмерлери менен Москвадагы мекендештерибиз катышты. Ал эми жазуучунун туулган күнүндө өлкө башчысынын катышуусунда 90 жылдык маараке масштабтуу түрдө белгиленди. 2018 жыл спорттук окуяларга да бай болду. Индонезияда өткөн Азия оюндарына 100дөн ашык кыргыз спортчулары катышып, спорттун 26 түрү боюнча ат салышты. Оюндарда кыргызстандык спортчулар Төрахан Багынбай уулу жана жеңил атлетчи Дарья Маслова чемпион аталды. Медалдык эсепте Кыргызстан 22 орунду камсыздады. Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Башынан эле аймактарды өнүктүрүү программасы 1 жыл менен гана чектелбеси. Быйыл башталган иштер өлкөнүн 2023 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясынын алкагында улантылып, ал эми андан ары 2040 жылга чейин узак мөөнөттүү концепциянын негизинде ишке ашырылары белгиленген. Биринчи кезекте өлкө башчысы каржы булактарынын багытын айыл аймактарына бурду. Азыркы күндө кепилдик фонду, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, РСК жана айыл банктын каражаттарынын эсебинен өлкөдө ондогон долбоорлор иштеп жатат. Чакан жана ири завод-фабрикалар ачылды. Аларда жүздөгөн жумушчу орундары түзүлүп, мамлекеттин казынасын толтурууга өбөлгө болууда. Өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүүдөгү негизги багыт кайра иштетүүчү ишканаларды куруу, экологиялык таза продукцияны тышка экспорттоо, дыйкан фермерлерди жеңилдетилген жана арзан үстөк пайыздуу насыялар менен камсыздоо, аны менен катар өлкөнүн ирригациялык тутумун өнүктүрүп, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу деп белгилеген. Аймактарды өнүктүрүү жылында аткарылган иштердин жыйынтыгын кабарчыбыз Нургүл Жумабекова чыгарды. Жыл жыйынтыкталып баратканда жыл ичинде кандай ийгиликтерге жетиштим деп алдыга койгон изги тилектер менен максаттардын аткарылганына саресеп салынат эмеспи? 2018 жыл президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анда өкмөттүн жана жергиликтүү бийлик органдарына аймактарды өнүктүрүү, колдоо, социалдык экономикалык абалын жакшыртуу багытындагы элет элинин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча милдеттер коюлган.
Аймактарды өнүктүрүү жылында Кыргызстандын дубандарында бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылды. 100% болбосо да натыйжалуу жыйынтыктар бар. Бул аракеттер өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык комплекстүү иш-чаралар планынын негизинде ирет менен жүзөгө ашырылды. Биринчи кезекте аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо максатында 20 шаар өсүү борборлору катары тандалып алынды. Бул жеке эле шаарлар гана эмес, шаарды курчап турган айылдар да өнүгөт дегендик. Азыр өнүктүрүү боюнча инфратүзүмдүк, бизнес долбоорлор даярдалып жатат. Экинчи жагы чек арага чектеш аймактардын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында да иштер күчөтүлүп келет. Өкмөтүбүз ушу президентибиздин берген жүргүзгөн саясатын колдоп, өндүрүштөн баштайлы деп атабыз. Мына азыр канча деген ачылып атат, азыр акырындан келе атабыз. Мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат, жолдор салынып атат, таза суу жүрүп атат. Бирок ошонун баары качан болот? Өндүрүш болуп, өндүрүш бюджетке акча төлөгөндө. Аймактагы негизги көйгөйдүн бири бул жумушсуздук. Анын айынан сыртка эмгектенүүгө кетип жаткан жарандарыбыз бар. Дубандарда жумуш орундарын түзүү, бул максатта ар бир облустун адистештирилген мүмкүнчүлүгүнө жараша ишканаларды ачуу да максаты коюлган. Региондорду кантип өнүктүрөбүз? Региондорду өнүктүрөбүз, ушундай жумушчулардын жумушчу орундарды түзүп, ишканаларды ошол айыл жерлеринде ачып, анан ошо айылда жүргөн жарандарыбызга жумуш орун түзүп берип, мына ушинтип регион өнүктүрөт. Адамдарыбыздын канча бир бөлүгүн жумушчу оруну менен түзсөк, коммуникацияларды алып келсек, жолдорду салсак, социалдык объектилердин баарын бүтүрсөк, мына ушул максат менен анан жанагы 2018-жыл региондорду өнүктүрүү жылдын жолбосо бир мезгилдин башталышы деп кабыл алган да. Мына ошону биз бир эле жылда эмес, ушул айыл жерине ушундай жумушчу орун түзгөнгө биз абдан чоң көңүл бурабыз. Ошентип жыл ичинде Кыргызстанда өндүрүш, айыл чарбазыктарын кайра иштетүүчү 200 ишкана ачылды. 2000ден ашык киши жумуш менен камсыздалды. Элеттин экономикасын чыңдап, жумуш ордун түзүү максатында быйылкы жылы өлкө боюнча 200гө жакын орто жана чакан ишканалар ачылды. Негизинен өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү ишканалары. Бул ишканаларда аймактардын 2500 тургуну жумуш менен камсыз болду. Аймактарды өнүктүрүү жылында Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан аймактардан сунушталган 600 долбоор каржыланган. Аймактарда мындай өңүттөгү ишканаларды ачып иштетүү үчүн бизнесмендерге бир топ жеңилдиктер берилген. Бул да болсо ишканалардын Кыргызстандын 7 облустунда тең ачылганын шарттады десек болот. Ошол эле учурда ишкерлер өндүргөн азыктарын ЯЭПтин рыногуна чыгаруу үчүн тийиштүү тастыктама бере турган лабораториялар пайдаланууга берилди. Аймактарда учурда 19 лаборатория иштеп жатат. Муну менен катар логистикалык борборлор да ачылган. Дыйкан фермерлерди колдоо максатында арзандатылган насыялар берилип келет. Салык кодексине өзгөртүү киргизилип, азыр ошол преференциялык зоналарда жаңы ишкана ачкан ишкерлер үчүн 4 салыктын түрүнөн 5 жылга чейин бошотуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ал мүлк салыгы, жер салыгы, пайда салыгы жана сатуудан алынган салыктар. Андан сырткары 1-январдан 2019 жылдын 1-январынан тартып ишкерлерди тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүнү токтотуу боюнча мораторий жарыяланды. Элет элинин оорукана, бала бакча сыяктуу социалдык объектиге болгон муктаждыгы да аймактарды өнүктүрүү жылында чечилип калды. Мына 18-жылды регионду өнүктүрүү жылы деп президентибиз жаңы программасын баштап, мына өкмөтүбүз ошону аткаралы деп баардык аракет жумшап атабыз. Себеби дегенде биздин кутубуз, биздин өзүбүздүн кан тамырыбыз, биздин байлыгыбыз бул айылда. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Ушул биздин балдарыбыз жакшы билим алса, анан биз өнүгөбүз деп атабыз. Өлкө боюнча 150 социалдык объект салынып пайдаланууга берилди. Шаарларды жарыктандыруу, суу тартуу, эс алуу бактарын ачуу багытында да жылыштар жакшы. Аймактарды өнүктүрүү жылында республика боюнча 150гө жакын социалдык объект ишке берилди. Бул мектеп, бала бакча, оорукана жана таза суу объектилери. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган бул объектилердин саны 150. Анын 148-и бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Калган 2 объектиде учурда курулуш жумуштары жүрүп жатат. Өзгөчө ушу мамлекетте билим жаатына көңүл буруп аткандыгыбыз бул дагы абдан чоң
жөрөлгө. Азыр мына мектептерди көрүп атасыздар, жаңы заманбап менен салынып атат. Ичине интернет келип атат. Балдарыбыз интернет менен дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды окуу тармагында, билим алуу тармагындагы жаңы методикалардын баарын үйрөнүп, билип чоңое турган балдар болот азыр. Ошон үчүн биз мынакей бюджетте 150 миллиард сомдун тегерегиндеги бюджетибиздин 30 миллиард сомун ушу бала бакчаларды курууга, мектептерди курууга, мугалимдердин айлыгын төлөөгө жана башка ушу окуу тармагындагы бардык тармакта маселелерге жумшап атабыз. Кыргызстан калкынын 70% элетте жашайт. Аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын ишке ашып жаткан натыйжаларын сезген Дубандын жашоочулары ыраазычылыгын билдирип жатат. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жумуштар муну менен токтоп калбайт. Орто мөөнөттүү документте бекитилген тартипте улантыла берет. Келерки жылы аймактарды өнүктүрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сом каралды. 2 миллиард сом деген бул ошол региондордогу тийиштүү жаңы жумуш орундарын түзүү, жаңы ишканаларды ачуу максатында 3 приоритеттүү тармак тандалып алынды. Ал айыл чарба тармагы, айыл чарбаны кайра иштетүү, экинчи тармак бул туризмди өнүктүрүү, үчүнчүсү болсо бул жеңил өнөр жайын өнүктүрүү. Өзгөчө тигүү тармагын өнүктүрүү боюнча 3 приоритеттүү тармак тандалып алынды. Ушул 3 приоритеттүү тармакты ишке ашыруу максатында өзүнчө мастер пландар азыр иштелип, бүтүү кабыл алуу деңгээлинде турат. Жергиликтүү бийлик жана өкмөт өкүлдөрү жылдын башынан бери жасалган көлөмдүү жумуштар элет элинин жашоо турмушун аз да болсо жеңилдетти деген ойдо. Келерки жылда аткарыла турган иштердин маңызы да элет эл үчүн маанилүү. Себеби аймактын экономикасы чың болсо, бүтүндөй өлкө өнүгөт дейт мамлекет башчы. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. 2018 жыл бир гана өлкө ичиндеги стратегиялык маанидеги иштерди аткарууда эмес, эл аралык мамилелерде дагы өзүнүн жемишин берди. Өлкө башчысы тышкы саясатты аныктоочу жак катары мурда бузулган мамилелерди калыбына келтирип, эңирде Казакстан менен эки тараптуу алака жанданды. Ага катар Түркия жана Азербайжан менен өз ара жылуу мамиле түзүлүп, Сооронбай Жээнбеков мындан сырткары Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин башчылары менен мындан аркы кызматташтыктын багыттарын аныктады. Жаз айларында президент Евробиримдиктин институттарынын жетекчилери менен жолугушуп, ал эми сентябрда Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитин өткөрдү. Саммит Ысык көлдүн жээгинде өтүп, өз кезегинде Чолпон Ата шаары түрк тилдүү мамлекеттердин саясий сүйлөшүүлөрүнүн борбору болуп калды. Белгилей кетсек, түрк тилдүү мамлекеттеринин башчыларынын жыйыны 3 жыл мурун эле өтүшү керек болчу. Бирок ар кандай себептерден улам ал уюшулбай келген болчу. Тышкы саясаттагы жүрүштөр жана жетишкендиктер тууралуу кийинки сюжетте кененирээк айтып беребиз. Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки тышкы саясаттагы жалпы жыйынтыктарга сара эсеп сала турган болсок, Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенден кийинки алгачкы сапары Россия Федерациясына болду. 2017 жылдын 29 ноябрында лидерлер Москвада жолугушуп, стратегиялык өнөктөштүк, анын алкагындагы өз ара кызматташтыкты, аны өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Бир жылдын ичинде бир эмес 5 жолу эки президент учурашкан. Бул дагы жогорку динамиканы көрсөтөт деп дагы бир жолу далилдейт. Эң негизги жыйынтыктардан бири бул миграциялык мунапыс. Биздин жарандарга, өзүңүздөр жакшы билесиздер, кара тизмеде 70 000 жарандарыбыздар бар. Ошолордун 70 000ден ичинен 20 000 кара тизмеден чыгат деген ниеттебиз. Анан дагы өзүнчө 240 000 жараныбыз дагы өзү баягы каттоо тармактардан, анан ошол жерде жашап турган, убактылуу жашап турган тартиптерге өздөрүнүн баш ийбестигинен болгондуктан ошол легалдаштыруу, алардын Россияда турганы, жашагандары жакшы шарттар түзүлдү. Орусияга болгон иш сапарынан кийин өлкө башчысы Белоруссияга барып, 30 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Мааракелик саммитине катышты. Жыйындын алкагында Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүп, анын жыйынтыгы менен кыргыз-казак чек арасындагы абал калыбына келди. Лидерлер эки тараптуу кызматташтык боюнча жол картасын кабыл алуу тууралуу сүйлөшүшкөн. Эске салсак, казак чек арасынан өтүүдөгү кыйынчылыктар 10 октябрда экс-президенттин казак бийлигинин дарегине айткан сындарынан кийин башталган.
Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенден кийин туура 5 күндөн кийин чек арадагы абал калыбына келип, чакырымдап тизилген жүк ташуучу унаалардын саны тез аранын ичинде кыскарды. Жаңы президент келгенден кийин муну тез аранын ичинде ошол Казакстан президентин менен сүйлөшүп, мына ушул нерселер чечти да. Эми менимче бул жерде дагы алардын Казакстандын бийлиги дагы туура түшүндү болуш керек. Казакстан менен мамиле зоңдобой туруп, конечно, биздин экономикалык жактан бизге өтө эле оор болуп калмак. Ошон үчүн бул өз учурунда туура чечилген маселе болду десем жаңылышпайм. Андан кийин өзбек тарап менен мурда жетишилген келишимдерди ишке ашыруу жана аны андан ары өнүктүрүү максатында былтыр 13 декабрда президент расмий иш сапары менен Өзбекстанга барды. Визиттин жыйынтыгы менен эки тараптуу 8 документке кол коюлуп, алар соода экономикалык, каржы, илимий техникалык жана гуманитардык тармактар боюнча. 2017 жылдын декабрында президент Сооронбай Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу менен Казакстанга расмий иш сапарын жасады. Лидерлер тар чөйрөдө жана кеңири курамдагы жыйындарды өткөрүшүп, визиттин жыйынтыгы бир катар документтерге кол коюлуп, президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Бизге ишенимдүү партнер катары көрүп атканда, негизи Кыргыз, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан чек ара мамилелер кыймылы бар болуп атат. Ал маселелер четинен чечилип баратат. Где-то Кыргыз-Өзбек чек арасы где-то 80% уже мындай айтканда делимитация аркылуу өтүп кетти. Анан ушу ратификация өткөндө эле жакшы болуп калат эле да. 15 мартта президент Астана шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын биринчи консультативдик кеңешине катышты. Лидерлер аймактын туруктуу өнүгүү багытын талкуулашып, мындан аркы достук мамилени бекемдөө, соода экономикалык, транспорт, логистика, илимий коммуникация жана маданий гуманитардык тармактар боюнча пикир алышты. Ал эми президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга болгон мамлекеттик сапарынан кийин эки тараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. 23 августта президенттер Ашхабадда стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол коюшту. Ага эки өлкөнүн ортосундагы достук, ишенимди арттыруу турумдары да камтылды. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун президенттик бир жылында боордош Түркия менен өз ара алаканы калыбына келтирүүгө мүмкүн болду. 9-10 апрелде өлкө башчысы Түркияга расмий иш сапарын жасады. Анда бул өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен жеке байланыш түзүлүп, эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары, соода экономикалык, эл аралык унаа каттамы, жарандык авиация тармагы боюнча маселелер талкууланды. Кыргыз-түрк мамилеси жаңы деңгээлге чыкты. Түркия өзүнүн салмагын экономика жагынан өзүнүн мындай жакшы таасирин Кыргызстанда эметип атат. Мен ойлойм бул дагы жакшы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге болгон жумушчу сапарында Евро биримдиктин институттарынын жетекчилери менен жолугушуулар өтүп, жеке байланыштар түзүлдү. Европада Кыргызстандагы шайлоо процесстери, бийликти демократиялык жол менен өткөрүп берүү аракеттери жогору бааланып, адам укуктарын коргоо, мыйзамдардын үстөмдүгүн камсыз кылуу жаатында жүргүзүлүп жаткан реформаларга колдоо көрсөтүүлөрү белгиленди. Азыркы учурда Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыкты жана өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган келишим даярдалууда. Европа биримдик менен жакшы экинчи деңгээлге келишимге барсак, бул жакшы болот Кыргызстан үчүн. Бул эң жакшы экономика жагынан, маданият жагынан, мындай башка тараптар менен экология жагында да жардам берсе болот да бул жөнөкүсү. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы бир маанилүү мамлекеттик сапары 2018 жылдын июнь айында Кытай Эл Республикасына жасалды. Эки тараптуу алака жаңы деңгээлге чыгып, Кыргыз-Кытай кызматташтыгын бекемдөө жана стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимдерге кол коюлду. Визиттин алкагында жетишилген келишимдерге ылайык Кытай тарап Кыргызстанга 600 миллион юань өлчөмүндөгү кайтарымсыз акча каражатын бөлдү. Саясий тарабынан караганда Кытай менен май айында Циндао шаарында стратегиялык шериктеш деңгээлине Кыргыз-Кытай мамилеси көтөрүлгөн. Бул жакшы көрсөткүч болуп атат. Сентябрдын башында Кыргызстандын тышкы саясатында маанилүү делген окуялар орун алды. Ысык көлдүн жээгинде Рухордо этно-маданий комплексинде түрк тилдүү мамлекеттеринин башчылары чогулушту. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин саммитине президент Сооронбай Жээнбеков, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев,
Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган катышты. Жыйынга ардактуу мейман катары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан келген. Саммиттин жүрүшүндө Өзбекстан Түрк кеңешине толук кандуу мүчө болууга даяр экенин билдирип, ал эми Венгрия байкоочу макамын алды. Түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинин алдында Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга расмий иш сапарын жасады. Лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашып, Түркиянын президенти Кыргызстанга болгон сапары тууралуу Твиттердеги баракчасына билдирүү калтырган. Ошондой эле Эрдоган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатына катышты. Өлкөнүн башкы маданий иш-чарасына андан сырткары Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан да күбө болду. Эксперттер эл аралык мамилелерде мындай кадам чоң мааниге ээ экенин белгилешет. Түркиянын президенти бизде 2-3 күн жүрдү. Ошол биздин жанагы саммитке катышып гана тим болбой, ошо көчмөндөр оюнунун ачылышында болушту дегендей. Мына ошол жагынан биз ушул мурунку ошол кеткен баягы мындай мамиле солгундап кеткен өлкөлөр менен биз бул жагынан тышкы байланыш жагынан өзүбүздүн мындай байланышыбызды бир топ абдан чыңдап алдык. Сентябрда мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясына катышты. Нью-Йоркто президент уюмдун баш катчысы менен жолугушуп, Бириккен Улуттар уюмунун китепканасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мааракесине арналган сүрөт көргөзмөнүн ачылышына катышты. Серепчилер белгилегендей, узап бараткан жылы Кыргызстан геосаясатта өлкөлөрдү бириктирүүчү жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Биздин өлкө аймактагы саясий борборго айланып, жаңы идеяларды жана демилгелерди сунуштай алды. Акыркы бир жылда Кыргызстан стратегиялык өнөктөшү Орусия, Кытай, Борбор Азия өлкөлөрү, Түркия, Европа биримдиги, ага катар Бириккен Улуттар уюму, Евразия экономикалык биримдиги, Жамааттык кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги менен жогорку деңгээлдеги өз ара кызматташтык байланыштарын түзө алды. Өлкө башчысы 30дан ашык мамлекеттерге иш сапарын жасап, 77 эки тараптуу жана 414 көп тараптуу эл аралык документтерге кол коюлду. Эксперттер узап бараткан жылы атамекендик дипломатиядагы жогорку жетишкендиктерди белгилешип, ал тышкы саясаттагы туура таразаланган, туруктуу жана туура тандалган багыттын жыйынтыгы экенин айтышат. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Кыргызстанда сот укук реформасынын жаңы этабы ишке ашуу алдында турат. 1 январдан тарта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке кирет. Мындан сырткары жаңы кодекстер жана мыйзамдар колдонууга киргизилип, акыркы жылдары иштелип чыккан укуктук нормативдик актылар сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын ишин ачык айкын жана кынтыксыз алып барууга багытталган. Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу жана коррупцияга каршы күрөш Кыргызстанда жасалчу иштердин эң артыкчылыктуу багыты деп белгиленген. Анткени сот процесстеринин узактыгы, милиция, прокуратуранын иш аракеттеринен жабыркаган карапайым калк таза, ачык айкын жана көз карандысыз соттук системаны тезирээк орнотууну талап кылып келет. Президентке келип түшкөн миңдеген арыз даттануулар дал ушул сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарына тиешелүү. Президент акыркы жылдары сот тармагын реформалоо багытында көп мыйзамдар кабыл алынганы менен алар ишке ашпай, сот адилеттүүлүгүн орнотуу иш аракеттери кечеңдеп кеткенин белгилеген. Жаңы жылдан тарта ишке киргизиле турган кодекс жана мыйзамдар, жаңы институттар, жалпы эле сот укук реформасынын алкагындагы өзгөрүүлөр тууралуу кийинки материалда кененирээк талдап беребиз. Сот укук реформасынын алкагындагы иштелип чыккан жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды ишке киргизүүгө даярдыктардын жыйынтыгы 27 декабрда соттук реформа боюнча кеңештин кезектеги жыйынында чыгарылды. Ушул убакытка карата өлкөнүн күч түзүмдөрү жаңы укуктук мейкиндикте иштөөгө жалпысынан даяр. 1 январдан баштап биздин ушул 5 кодекстер Кайбырсы барды иштейт. Албетте барды 100% алгылуу болуп, менде андай болбойт, 70-80% бар. Бирок этап менен январдан баштап бардык жаңы институттар киргизилет. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды.
Соттук реформа боюнча кеңештин алгачкы жыйыны ушул жылдын май айында өткөн. Анда президенттин төрагалыгы алдында жаңы киргизиле турган 5 кодекс жана 2 мыйзамды ишке киргизүү маселеси талкууланып, тапшырмалар берилген. Алар жазык кодекси, жоруктар жөнүндө кодекс, жазык процесстик жана жазык аткаруу кодекси, мунапс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдар болчу. Реформалардын негизги максаттарынын бири кылмыш иштерин тергөөнү ачык айкын жүргүзүүгө багытталган. Жаңы ыкма эмнени берет? Жаңы ыкма биринчи ирет ушул биздин жарандар кайрылуудагы мындай ачыктыкты мындай көргөзөт да. Себеби билесиздер, илгери арыз берет эле, анан кийин арыз эмне болду? Регистрация кылдыңарбы жокту, ким карап атат деп эле жүрө берчү. Азыр бүт ошол тергөөчүнүн аты жөнүнө чейин чыгат. Кимге бар? Эң негизги артылыш ошол. Жаңы кодекс жана мыйзамдарга ылайык жаңы институттарды ишке киргизүү каралган. Алар бирдиктүү реестр, тергөөчү судья, тергөө кабинетин жана сот залдарын санариптештирүү, пробация сыяктуу институттар. Сот укуктук реформасына мониторинг жүргүзүү боюнча буга чейин эксперттик жумушчу топта түзүлүп, ал президенттин тапшырмасы боюнча 5 айдын ичинде 70 жолугушуу өткөрүп, бардык аймактарда мониторинг жана түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Жумушчу топтун маалыматы боюнча дагы эле эскиче ой жүгүртүү ишибизге тоскоол болууда. Укук коргоо жана көзөмөл органдары эски репрессивдик мыйзамдардын кеткиси келбей жатат. Ал эми айрым мамлекеттик органдарда реформага барууга саясий эрк жетишпей жатат. Кээ бир жетекчилер жаңы укуктук мейкиндикке өткөндү жактырбай жатат. Үчүнчү, ушул жылдын октябрь айында мамлекеттик органдардын жетекчилери жумушчу топтун мүчөлөрү менен кеңешме өткөргөнбүз. Анда аткарылып жаткан иштерди жүрүшүн талкууладык. Өлкө башчысы мамлекеттик мекемелердин ишинде айрым кемчиликтер бар экенин белгиледи. Айтымында сот, укук коргоо жана көзөмөл органынын кызматкерлери укуктук нормативдик актыларды жатка билиши керек. Өзүңөр толук билбей туруп, бул реформанын маңызын, ошол кодекстерди, ошол мыйзамдарды жатка билмейинче, колуңардагы иштеп аткан ушул реформа ишке аша турган бүт кызматкерлерди экзамендерди алып, аттестация кылып, алардан талап коймоюнча бул соткулук реформа тез ишке ашып кетпейт. Бул реформадан ишке ашуудан бизде башка жол жок. Ойлобогула, бул тоскоолдук учурап, анан жүзөгө ашпай калса жөн кылам деп баардыгын жооп бересиң. Соттук кеңештин жыйынында өлкө башчысы тиешелүү мамлекеттик мекеме жетекчилеринин ар биринин маалыматын укту. Анын ичинде сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жаңы укуктук нормативдик актылар менен иштөө даярдыгы, кызматкерлерди окутуу процесси, жаңы институттарды ишке киргизүү маселеси, жаңы иштелип чыккан кодекстердин алкагында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке кирет. Бул система сот укук реформасынын негизги компоненттеринин бири болмокчу. Бирдиктүү реестрде жарандардын арызы толук электрондук түрдө кабыл алынып, ал жаза чектелгенге чейин көзөмөлдө болот. Системага башкы прокуратурадан тартып, жаза аткаруу кызматына чейинки бардык күч органдары кошулган. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри. Биринчиден процессуалдык иш-аракеттердин убактысын үнөмдөөгө өбөлгө болот. Ага катар иликтөө жана соттон санкция алуунун мөөнөтүн кыскартат. Кылмыш иликтөө процесстеринин ачык айкындуулугу жана тергөө органдарынын иш-аракети боюнча толук маалыматты алып турууга, укуктук статистиканы жүргүзүүгө көмөк болот. Мындан сырткары кылмыш иштеринин жоголушуна бөгөт коюлат. Иш процесстерине ведомстволордун системалык түрдөгү көзөмөлүн, ошондой эле прокурорлордун көзөмөлүн күчөтөт. Сот реформасынын алкагындагы жаңы мыйзамдар менен иштөөгө даярдыктар жетиштүү экенин дээрлик бардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери билдиришти. Ошого карабастан тиешелүү мамлекеттик мекемелердин ишинде айрым кемчиликтер бар экенин өлкө башчысы белгиледи. Мына 2005-2010 жылдагы революциялар эмнеге болду? Эмне үчүн болду? Реформанын жоктугунан, коррупция менен адилетсиздик мамлекет таркагандыгынан укук коргоо органдарынын, сот бийлигинин уюшкан кылмыштуу топтору менен кошулганы, ошо коррупция менен күрөштү кылбаганы, ошоно чогуу болгону элдин кыжырын келип чыкты. Бул жөн болгон жок. Президенттин тиешеси бар ошол революцияга. Укук органда сот бийлиги, аткаруу бийлиги. Ошону айтылып жүрөт да, тоогурдаган камалып,
миллион ырдаган миллиардтан камалбайт деп сөз жөн чыккан эмес да. Президент Сооронбай Жээнбеков бул сот укук реформасынын мурдагылардан негизги айырмасы жаңы кодекс мыйзамдар гумандуулукка, судьялардын ишин ачык айкын жүргүзүүгө багытталганын баса белгиледи. Маселен, айрым чоң эмес кылмыштардын жаза мөөнөттөрүн азайтуу каралган. Анча оор эмес кылмыштар билесиңер алынып, алар жоруктар кодексине киргизилген. Эми булар кылмыш болуп саналбайт. Буну да айтышым мүмкүн. Мына мурунку олуттуу эмес, мына жеңил кылмыштарга жазага тартып, түрмөдө отурса андай толтура. Азыр баягы мурунку велосипед урдаган, телевизор урдаган, ток урдагандарды айып пул салып, алардын барлыгын тарбиялоо иштери жүрөт. Коомду жана түзөт иштери жүргүзүлөт. Мына айырмасы, эң чоң айырмасы ушул болот. Биз коомду бир гана жазалоо эмес, биз тарбиялоо иштерин унутпаш керек. Жазалап, соттоп, түрмөгө отузуп коюп жеңил ал. Бирок аны коомду салып, элге салып, тоогурдаган телевизорду элге салып, айып пулун төлөтүп, уяткарып, аны түрмөгө отузбай алып кала турган адамдар көп да, адашкандар көп да. Адистер азыркы учурда сот процесстеринин жылдап созулганы же болбосо сот укук коргоо жана көзөмөл органдарынын туура эмес чечимдеринин айынан күнөөсүз абакта отургандардын маселесине токтолушту. Это востребованная реформа. Бул талап кылынган реформа болду. Эң ириде адам укугун коргоого, укуктун үстөмдүгүн жүргүзүүгө багытталган. Эгер реформа толугу менен ишке ашса, түрмөдө айыпсыз отургандар, милиция, прокуратура органдарында туура эмес чечимдер ар кандай башаламандыктар болбойт эле. Азыр саясий эрк, каражат жана укуктук негиз бар. Сот реформасын ишке ашырууга ар бирибиз колдон келген жардамыбызды беришибиз керек. Сот укук жаатындагы мындай көлөмдүү реформаны Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан биринчи жолу ишке ашырууда. Андыктан башталган иш соңуна чыгарылып, жана ал сапаттуу болсун деген сунуштар арбын. Буну биз бардыгыбыз колдош керекпиз. Бул жерде мына 1 январдан Кыргызстандагы жашоо турмуш өзгөрөт. Аны көрө албагандар бар. Ушул реформанын артынан уят болсун, ушул кеңештин мүчөлөрү деген болушу да мүмкүн. Мен мында жок, мында четке кага албайм да. Ошондуктан мына биринчиден укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу сот, сиздерге азыр чоң мындай ишеним пайда болуп турат. Сиздерде чоң жоопкерчилик турат да. Мамлекет башчысы анын эл менен болгон жолугушууларында мамлекеттик мекемелер, анын ичинде сот жана укук коргоо органдарынын иштери боюнча өтө көп кайрылуулар жана даттануулар ушул кезге чейин көп көлөмдө түшүп жатканын белгиледи. Эгер тиешелүү органдар мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды кынтыксыз аткарып, алдыга коюлган максатка олуттуу мамиле жасаса, жарандар реформанын алкагындагы өзгөрүүлөрдү кыска убакыттын ичинде сезе баштайт. Жарандарыбыз кээ бир соттук чечимдерге, судьялардын жүрүн турумуна абдан көп наразылыктар бар. Фемиданын кээ бир кызматчылары судьялардын көз карандысыздыгын жоопкерсиздик катары кабыл алып, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлар коомчулукту тургутуп, адамдарды көпчүлүгүн кабатыр кылууда. Көп арыздар түшүп атат. Айрым судьялар уюшулган кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында, ачык айтам, уюшулган кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында, чет өлкө жарандарын жана инвесторлордун республикабыздагы мүлктөрүн тартып алуу максатында мыйзам чечимдер чыгарып жаткандарды мына күбө болдубуз. Өкүнүчтүүсү, мындай көрүнүштөрдүн бардыгы мына мамлекетибиздин инвестициялык абалын төмөндөтүп, чет жактан келчү акчаларды мына бизден качырып атат. Бул жалпы экономикабызга абдан чоң залакка тийип жатат. Мына биз ушундайларга азыр өзгөчө көңүл буруп атабыз. Мен муну айтып атканым, муну эми токтоткула. Урматтуу соттор, бир аеосуз күрөш болот, болбой койбойт. Силер кол тийбестикти башкача ойлобогула. Силер мамлекетти, элди ойлогула бардыңар. Өлкө башчысы жаңы укуктук нормативдик актылардын ишке кирээрине саналуу гана күндөр калганын дагы бир жолу эскертип, аны ишке киргизүү жана андан ары жакшыртуу иштери токтош керек деп баса белгиледи. Жыйындын жыйынтыгы менен сунуштар эске алынып, соттук реформа боюнча кеңештин чечиминин долбоору кабыл алынды. Муктаждыкка жараша соттук реформа боюнча кеңештин жыйыны кайсы убакытта болбосун өткөрүлүп, тиешелүү чечимдер кабыл алынары айтылды. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш уланууда. Жемкорлукту түп тамырынан жоюу өлкө жетекчилигинин ишмердигиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири. Эске салсак, ушул жылдын 8 февралында Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли ашык айтылып, аны менен күрөшүүнүн жолдору жана көрүлө турган чаралар камтылып, негизги багыт аныкталган. Андан бери жогорку кызмат адамдары аралашкан бир катар коррупциялык иштердин, схемалардын бети ачылды. Бишкек жылуулук борбору, тарых музейи баштаган ондогон коррупциялык иштер боюнча тергөө иштери, сот процесстери жүрүп жатат. Паракорчулукка каршы күрөш мурдагы бийликтер учурунда формалдуу эле түрдө болуп, тандалма жүрүп келгени бардыгына белгилүү. Бир жыл ичинде бети ачылган ири коррупциялык иштер тууралуу кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев. Азыркы күндө Кыргызстанды артка тартып, өлкөнүн өнүгүшүнө бут тоскон көрүнүш жемкорлук. Жыл башында өтүшүп кеткен дарттын тамырын кыркуу максатында коррупция менен аяосуз күрөш жарыяланган болчу. Бул боюнча 8 февралда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган. Бир гана жакшылык динамикасына карабай. Коррупция менен күрөш кагаз бетинде калбай иш жүзүндө ашуусу керек. Бул тууралуу президент байма-бай айтып келет. Алдыга коюлган тапшырмалар пара алуу, жемкорлукту ооздуктоо четинен ишке аша баштаганына коомчулук күбө. Мамлекеттик түзүмдө коррупция көнүмүш адатка айланган. Бийлик оңой олтоң эмес, бекем орун алган системаны алмаштырып гана тим болбостон түб орду менен жок кылууну колго алды. Өзгөчө калк менен байланышкан бардык министрлик мекемелерге көңүл бурулду. Президент февралдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында тиешелүү органдарга коррупция менен аяосуз күрөшүүгө чакырган. Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин катчылыгына коррупция менен күрөшүүчү органдардын жетекчилик курамына талдоо жүргүзүү, жабылган кылмыш иштерин иликтөө, укук коргоо кызматкерлеринин декларацияларын дыккат текшерүү жөнүндө тапшырма берилген. В рамках 2019 жылдын 1 январынан тартып, укук коргоо органдары тарабынан жасалган кылмыштардын реестри иштей баштайт. Учурда бардык керектүү техникалык документтер даярдалып жатат. Коомчулук укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн үстүнөн жазылган арыз даттануулар кандай каралып жатканын онлайн режиминде көрө алышат. Жыл башынан башталган күрөштүн жыйынтыгы жаман эмес, бирок ал айыпталуучуларды жоопко тартуу менен гана чектелип калбашы керек. Муну менен кошо коррупцияга каршы күрөштө системалык мамиле зарыл. Жаңы система менен бардык тергөөчү, прокурор жана башка кызматкерлер кайсы бир ишти жаап жашыруудан мурун кылмышкерди калкалоо керекпи же жокпу деп 10 жолу ойлонот. Биз бул ишти учурда катуу көзөмөлгө алып жатабыз. Болбосо иш же созулуп кетет, же аягына чыкпай токтоп калат. Башталган иштер 1 мүнөткө да токтоп калбаш керек. Соңку кезде жемкорлук боюнча бир катар иштердин бети ачылууда. Арам акча менен байыгандардын алкымы канчалык чоң экени бир терс көрүнүш көрсөттү десек болот. Ал $50.000 пара менен кармалган. Унаа жана байланыш министринин орун басары Азимжан Жусупалиев ыкчам аракеттердин жыйынтыгында министрдин орун басары өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн $50.000 пара алып жаткан жеринен тузакка түштү. Атайын кызмат атка минер ага чейин эле $120.000 пара алып койгонун аныктаган. Тергөөнүн баштапкы маалыматы боюнча министрдин орун басары тендердик комиссиянын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн жалпысынан $520.000 пара сураган. Такталган боюнча кармалган адам конкурстук комиссиянын төрагасы жана чет өлкөлүк компаниялардын биринин колдоочусу катары акча каражаттарды туташуу жолундагы 1 жана 3 барек коридору Эпкин Дыйкан участогу долбоору боюнча калыбына келтирүү жана жол куруу иштерин аткарууда тендердин жыйынтыгында оң чечим кабыл алуу максатында алынгандыгы аныкталды. Ири өлчөмдө пара алуу фактысы жакында болгон Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылбай койгон жок. Жыйын учурунда президент Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду ал жетектеген мекемеде орундалган терс көрүнүштөр боюнча катуу сындады. Эртеси министр кызматынан чегингени маалым болду. Мамлекеттик кызматта отурган аткаминердин тез байып кетерин мурунку вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зиралиев далилдеп берди. Анын батирин текшерүүдө кымбат баалуу жасалгалар, сааттын түрлөрү $100.000 жана 3 миллион сомго чукул акча табылды. Мындан сырткары курулушу толук бүтө элек болжолдуу түрдө $400.000 бааланган. Үйгө ээлик кылары туугандарына 34 миллион жана 19 миллион сомдук эки кеңсени каттатканы аныкталган. Ал декларациясында мамлекеттик кызматтарды аркалаган 2011-2016 жылдары тапкан кирешесин 2,5 миллион сом деп көрсөткөн. Аялы ушул эле жылдары 408.000 сом тапкан. Бирок тергөө маалында Зиралиевдин ири суммадагы активдери жана бир топ байлыгы бар экени ачыкка чыгып, бул факты боюнча кылмыш иши козголду.
Установлено, что Үстүбүздөгү жылдын 3-декабрында башкы прокуратура тарабынан Дүйшөнбек Зилалиевге карата кылмыш жаза кодексинин 308-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Зилалиев мамлекеттик жетектөөчү кызматтарды ээлеп, ири көлөмдөгү активдерин мыйзамсыз көбөйтүүгө багытталган иш-аракеттерди атайылап жасаган. Муну менен ал мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыктарына олуттуу зыян келтирген. Тергөө кызматынын маалыматына ылайык кызматтык абалынан пайдаланып көбүнөсү бажы жана салык кызматкерлери кармалат. Анткени ал жер майлуу сүттүү деп эсептелет. Май айында Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашевдин камакка алынышы үйүн тинтүү баарынын эсинде болсо керек. Бажыда иштеген адам эбегейсиз байыганы коомчулукка ашкереленген. Дагы бир бажычы Адамкул Жунусов мекенине алынып келинди. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, сыртынан айып коюлган. Тиешелүү кызмат тараткан маалыматта ал бажы кызматын жетектеп турганда коррупциялык желе түзүп, мамлекетке 166 миллион сом зыян келтиргени айтылат. Ал арада сот мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке карата 10 жылга эркинен ажыраттуу жазасын күчөтүлгөн тартипте абакта өтөө жана мүлкүн мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарды. Шадиевке кылмыш ишинин козголушу КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30.000 уурдалганы себеп болгон. Өкүм сырттан кабыл алынды. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346-беренесинин 1 бөлүгү бул мамлекеттик чыгараны мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча 9 жылга, ал эми ушул эле кодекстин 304-беренесинин 304 бөлүгү боюнча кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 2 жылга, ал эми жарым-жартылай кошуу аркылуу 10 жылга эркинен ажыратуу чечими кабыл алынды. Баарынан чуулгандуу окуя жептеги келип чыккан авариядан кийин ачыкка чыккан жемкорлук болуп эсептелет. Казынага кол салуу фактылары менен убагында энергетика системасын жетектеп турган атка минерлер камакка алынып четинен сурак берүүдө. Бул иш боюнча мурунку премьер-министрлер Жантөре Сатыбалдиев менен Сапар Исаков, мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов суракка өз кезегин күтүп жатат. Арасынан Ибраимов башка кылмыш ишине байланыштуу камакта, бирок коррупция беренеси боюнча айыпталган. Акыркы айларда бир нече мамлекеттик түзүмдөрдө коррупциялык схемалар ачыкка чыкты. Көбүнөсү документ жасоо, аткезчиликке тиешелүү. Аныкталган иштер боюнча баарына кылмыш иши козголгон. 2018 жылдын 9 айында башкы прокуратура 31160 мыйзам бузууну аныктаган. Бул боюнча 9952 прокурордук актылар келтирилген. Тагыраак айтканда, мунун бары прокуратуранын чечимдеринин жана ведомстволук буйруктарынын негизинде жүргөн. Булардын ичинен 6833 адам тартип жоопкерчилигине тартылган. Ал эми администрациялык жоопкерчиликке 877 кызмат адамы тартылган. Ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү багытында 728 кылмыш иши козголгон. Көрсөтүлгөн багытта текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен мамлекетке келтирилген зыяндын өндүрүү суммасы 686 893 558 сомду түзгөн. Коомдо илдетке айланган жемкорлукту заманбап жол менен жеңүү максат кылынууда. Тагыраагы коррупцияны жок кылуу үчүн санариптик технология колдонулат. Калкты тейлөөгө байланышкан көйгөйлөр ар бир жаранды түйшөлтөт. Мамлекеттик органдардын кызматын пайдаланууда кезек күткөндөр көп болуп, ортодо паракорчулук көрүнүштөр жаралат. Дал ушундай көйгөйлөр ушул айда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент тарабынан айтылып, аларды жоюуга айрым мекемелер өзүлөрү каршылык көрсөтүп жатканын белгиледи. Жыйында 2023 жылдарга карата санариптик трансформациялоо концепциясы кабыл алынды. Концепцияны ишке ашырыш үчүн өкмөт жана тиешелүү органдар жол картасын кабыл алып, кирип келген жаңы жылдан тарта жумуштар башталат. Уланбек Тиканбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Кыргызстан эркин өлкө. Белгилүү болгондой, анын негизги көрсөткүчү бул сөз эркиндиги жана эркин ой жүгүртүү. Сөз эркиндиги Кыргызстандын демократиялык өнүгүүгө карай алган багытындагы маанилүү жетишкендиктеринин бири. Эгер артка карай кылчайсак, кыргыз журналистикасынын тарыхында 4-үнчү бийликтин өкүлдөрү кысым, басымга кабылып, куугунтукталган учурлар кара так болуп калды. Кабарчыларга карата кылмыш иштери козголуп, айрым учурларда камакка алып, өлтүрүп кеткен окуялар да катталды. Ал эми кийин саясий маданияттын өнүгүшү, анын ичинен өлкө парламенттик башкаруу системасына өткөнү, кыргыз журналистикасындагы абал жана жалпы сөз эркиндиги оң жагына өзгөргөнүн байкасак болот. Теманы кабарчыбыз Бурулай Пусурманкулова улантат.
Бүгүнкү күндө жаңы бийлик маалымат каражаттары менен өнөктөштүк мамиле түзүүгө даяр экенин эч ким четке какпайт. Президент мамлекет башчысы кызматындагы алгачкы интервьюсун 24 KG интернет басылмасына бергени жалпыга маалымдоо каражаттары менен тыгыз иштешүүгө, алар менен иш жүзүндө мамиле курууга даярдыгынан кабар берет. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылык кызматка талапкер маалында 24 KG басылмасын сотко берген эле. Ага экс-депутат Кабай Карабековдун бир тууган Жээнбековдардын араб радикалдык уюмдары менен байланышы тууралуу жазган макаласы себеп болгон. Саясатчы агенттик менен макаланын авторунан кечирим суроосун талап кылган. Сот кийинчерээк агенттиктин өзү сайтка жарыяланган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын, макала аркылуу президенттин кадыр баркына жана ар намысына шек келтиргенин мойнуна алган. Соттун чечимине ылайык Кабай Карабеков менен агенттик Жээнбековго 5 миллион сомдон айып пул төлөшү жана макала боюнча тактоо киргизиши керек болчу. Бирок президент 24 KGден материалдык дооматтан баш тартканын журналист маалымат каражаттарына кабарлаган. Ошондой эле Кабай Карабековдун чет өлкөгө чыгуусуна салынган тыюу алынган. Муну менен президент сөз эркиндигин колдоого ар тараптуу даярдыгын, ошол эле маалда жоопкерчиликке чакырганын көрсөттү дешет байкоочулар. Ар кандай массалык маалымат каражаттары бар. Кээде өтө эле апыртылган, кээде заказной статьяларды чыгарып, адамдын жеке эмесин асылып, ушундай кемсинткен учурлар деле боло берет. Анан бирок ага албетте реакция кылыш керек. Аны мындай опровержение берип койсо болот. Бул туура эмес. Могу маселеде адамдын кемчилигине сындар айтылыптыр. Бул боюнча мындай түшүндүрмө берип койсо эле коомчулук ошол эле жетиштүү болот мисалы. Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы кызматына киришкен алгачкы айларында өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан. Ал эми декабрь айында жыл жыйынтыгы менен маалымат жыйынын өткөрдү. Ага жалпысынан республика аймагында иш жүргүзгөн жергиликтүү, чет элдик 84 басылмадан 170 журналист катышты. Өлкө башчысы берилген суроонун баарына жооп берип, маанилүү эсептегендерин жазып алды. Бул жылдагы маалымат жыйынындагы өзгөчөлүк журналисттер кол көтөрүү принциби менен суроолорун узатышты. Медиа адистери жыйынтыкталып жаткан жылды өткөн жылдарга салыштыруу такыр мүмкүн эмес дешет. Албетте, жакшы жагына мурдагы президенттин маалымат каражаттарын сотко берип, болчойгон акчага айыпка жыгуу аракети мамлекеттин жаңы жетекчиси тарабынан улантылган жок. 18-жылда бийлик тарабынан, же болбосо жогорку кызматта иштегендер тарабынан массалык маалымат каражаттарындагы иштеп аткан журналисттерге сотко берүү, же болбосо кылмыш иштерин козгоо болгон жок. Бирок баягы маселен жөн адамдар, жеке адамдар, бизнесмендер, же болбосо жеке бир кайсы бир саясатчылар, журналисттер сотко берген иштер болду. Бул эми муну мыйзам чөлөмдүүлүк катары караш керек да. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Заноза, азыркы Кактус медиа онлайн басылмасына каршы 5 ирет сотко кайрылган. Басылма экс-президентке утулуп 15 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Буга кошумча басылманын ээлери 12 миллион сомго айыпка жыгылышкан. Миллиондогон дооматтардын бири укук коргоочу Чолпон Жакупова тагылган. Ал Алмазбек Атамбаевке 3 миллион сом төлөшү керек. Весь предыдущий период правления Атамбаева, он сводился к тому, что вот мы, журналисты, выпускаем фейковые новости, что мы все оголтелые, значит, непрофессионалы, что мы все, главное, работаем против него, чтобы его очернить. А на самом деле проделывалась большая работа независимой прессы, вскрывались большие коррупционные схемы. Все это мы обнародовали, но все время слышали только от него, что это вранье, что это ложь, и от него, и от всего его окружения. Сейчас, когда, в общем-то, все вышло наружу, и возбуждено очень много уголовных дел, есть даже люди и лица, которые находятся сейчас в тюрьме, значит, под арестом. Это все говорит о том, что мы были правы. Маалымат каражаттарын сотко берип, аларды миллиондоп айыпка жыккан Атамбаев сөз эркиндигинин рейтингине терс таасир эткен. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун 2017-жылдагы сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан 9 позицияга төмөндөгөн. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан укук коргоочу уюм ар жыл сайын 180 мамлекеттеги сөз эркиндигине байкоо салып баалайт. Өткөн жылдагы отчетто Кыргызстан мурдагы жылга салыштырмалуу 9 орунга ылдыйлап 98-катарга түшүп калды.
Акыркы күндөрү Апрель телеканалы менен экс-президент Алмазбек Атамбаевди саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев сотко берди. Алардын айтуусунда экс-президент Апрель аркылуу алардын ар-намысына шек келтирди. Атады да, кузгундар, жорулар, чөөлөр деген сыяктуу, эми бул эми саясатта жүргөн адамдардын мындай маданиятсыз сөз сүйлөгөнү чындыгында кичине олдоксон. Ошондуктан алардын сотко берип аткандыгы жөнүндө маалыматтар чыкты. Эми алардын өзүнүн эрки, мындай соттошуулар сөзү боло берет. Бул менимче муну мен туура деп эле айтар элем. Ал эч кандай сөз эркиндигине анын тиешеси жок. Азыр жаңы бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарына ачык. Өлкө башчысынын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтарга жооп бергени кубаттууга арзыйт. Жакында эле Ала Тоо 24 каналы аркылуу милициядан таяк жеген жигит тууралуу материал көрсөтүлүп, ал коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Жыйынтыгында кылмыш иши милиция кызматкерлерине гана эмес, Ички иштер министрлигиндеги жогорку кызмат адамдарына жана прокурорлорго да козголду. Демек, маалымат каражаттары менен бийлик жалпы иште биргеликте иш алып барарынан кабар берет. Бурулай Пусурманкулова, Алтынбек Талантбеков, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. 2018 жылы Кыргызстанда жана бүтүндөй түрк дүйнөсүндө Айтматов жылы белгиленди. Түрксой уюму расмий түрдө 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаган. Ага катар дүйнө жүзү быйыл залкар жазуучунун 90 жылдык мааракесин белгиледи. Анын алкагында бир катар мамлекеттерде Чыңгыз Айтматовдун ысымы мекемелерге, сейилбактарга жана көчөлөргө берилип, эстеликтери орнотулду. Залкар жазуучунун чыгармаларынын негизинде чет элдик режиссерлор жаңы кино тасмаларды тартышып, бул иш кийинки жылы да уланганы турат. Айтматов жылынын алкагында өткөн иш-чараларга кабарчыбыз Калыгул Асанбаев токтолот. Кыргызды кыйрыга тааныткан залкардын 90 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди. Эл атактуу уулун жыл башынан бери даңазалады. Дүйнөнүн булуң бурчунда өткөрүлгөн иш-чаралар Айтматовдун адабияттагы ордун дагы бир жолу көкөлөттү. Айтматов Кыргызстандын, кыргыз элинин гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн сыймыгы. Муну Түрксой 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаганы тастыктап турат. 5 мамлекеттин башын бириктирген маданий уюмдун аянтчасында залкардын чыгармаларын талдаган конференцияларда, көргөзмө, театралдык оюн зоокторда уюштурулду. Жазуучунун талантына дүйнө эли таазим кылды. Анын мааракеси чыгыштан батышка, тагыраагы Кытайдан тартып АКШга чейин жогорку деңгээлде белгиленди. Чыгармачылыгы маданий жайларда гана эмес, Бириккен Улуттар уюмунун имаратында да даңазаланды. Анда уюштурулган көргөзмөдө Айтматовдун жазуучулукта, дипломаттыкта ишмердүүлүгүнө жогору баа берилген. Анын чыгармалары дүйнөнүн 176 тилине которулганы эле көп нерсени айтып турат. Ал өз тарыхын жоготкон маңкурт тууралуу жазган жалгыз жазуучу. Мен бул сөздү англис тилине кантип котороорумду билбейм. Бирок маңкурттар баардык өлкөлөрдө бар. Чыңгыз Айтматов чыгыш менен батышты байланыштырган даанышман дипломат дагы. Залкарды Туркияда абдан баалашат. Ал биздин өлкөдөгү маараке иш-чараларга көп келчү. Астана менен Ташкентте Айтматов атындагы көчө пайда болду. Баку шаарында болсо көчөлөрдүн бирине залкардын ысымын ыйгарууну Азербайжан президенти өзү сунуштады. Чыңгыз Айтматов чыгармаларын кыргыз жана орус тилдеринде жазган. Адабияттын алпы орус жергесинин Ордо калаасында да эскерилди. Айтматов ар бир доордо маанисин жоготпогон баалуулуктарды жазып калтырды. Адам турмушундагы жаратылыштын ордун уламыштар менен реалдуулукту айкалыштырып жеткире алган. Табият менен таттуу мамиледе болууга үндөгөн ойлор ак кемеде камтылса, Жамиля махабат дастанына айланды. Жазуучунун чыгармаларындагы артыкчылыктар Айтматов форумунда белгиленген. Он говорит о многом. Он говорит о тех нравственных ценностях. Ал адам жашоосунан жоголуп бараткан көптөгөн нравалык баалуулуктарды козгогон. Мындан улам Айтматовдун чыгармаларын жаштарга жакшылап жеткиришибиз керек. Каармандарынын бири уулуна кандай гана абал болбосун адам бойдон кал деген сөзү өзгөчө ойлоно турган маселе. Айтматовдун чыгармалары менен эрте таанышканыма кубанам. Биринчи мугалим, кылымга ырытар бир күн, Саманчынын жолу, Айтор кайсы гана чыгармалары болбосун, алардын ар бирин шедевр десек жаңылышпайбыз. Кытайда Айтматовдун ысымы кеңири таанымал. Чыгармалары биздеги бардык диалектилерге которулган. Жазуучу философторубуз Айтматовдун жазгандарынан чоң сабак алганын айтышат.
Чыңгыз Айтматовдун мааракесине арналган театр фестивали өлкөнүн ар аймактарынын гана эмес, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Азербайжандын да өнөрпоздорун бир сахнага чогултту. 300дөй артисттин катышуусундагы 18 эмгек апта бою көп көрүүчүлөрдү топтоду. Ердене, одан көрө, onun видеобузду качырып жибер. Айтматовдун 90 жылдыгы ааламда белгиленип жатканда Залкардын туулуп өскөн талас жергеси да четте калган жок. Ноябрь айындагы чоң салтанаттуу өткөрүү демилгеси облустун аксакалдарына таандык. Манас Ордодогу иш-чара үчүн 90 боз үй тигилип, ар түрдүү жарыштар уюштурулган. Айтматов чыгаан жазуучу гана эмес, улуттун улуу мурастарын аздектеп, аны сактап калууга чакырган инсан. Бабалардан калган ат оюндарын элдин энчиси катары сыпаттаган. Андыктан Залкардын 90 жылдык мааракесине карата Ош менен таласта Көкбөрү мелдешинин уюштурулушу бекеринен эмес. Жазуучулардын алпы жарык дүйнөгө келген күн Кыргызстанда адабият майрамы. 12 декабрда улуттук филармонияга эл жык толуп, Айтматов дагы бир жолу даңазаланды. Дүйнөлүк интеллектуалдык атааңдаштыкта тең таймашууга жөндөмдүү экенин далилдеди. Чыңгыз Төрөкулович, кыргыз баласы ааламдык цивилизацияга опол тоодой салым кошоларын тастыктады. Айтматовдун улуулугуна ушунда бүтүндөй бир улутту улуу эл катары жер жүзүнө даңазалады. Ал чыгармаларында улутубуздун турмушун жазды, бирок биздин жашоо аркылуу глобалдык маселелерди койду. Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу үчүн жасалып жаткан иш-чаралар анын мааракеси менен эле чектелбейт. Жазуучунун кичи мекени Шекер айылында Чыңгыз Ордо комплекси курулууда. Ал эми чыгармалары кайрадан басылып жарык көрүп жатат. Калыгул Асанбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал, Жума Кайрык. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн бир гана узап бараткан жуманын эмес, бир жылдын жыйынтыгын чыгардык. Жалпы көрөрмандарыбызды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Ала Тоо 24 каналынын жамааты сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайт. Келе жаткан жыл ар бириңиздердин үйүңүздөргө жылуулук өрөө болуп, жаңы жылда көп жакшылыктардын күбөсү болушуңуздарга тилектешпиз. 2019 жылы эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.